Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу достор. Мына коомчулукта өтө актуалдуу болуп, канчалаган кыргызстандык жарандар талап кылып аткан маселелердин саны өтө көп болуп атат. Эгерде баштай турган болсок 36, 39, 42 протокол. Мына бүгүн 6 октябрь өлкө башчысы Садыр Нуркожоевич Facebook баракчасына пикир калтырып отуруп, ошол жерде 4 көчөнүн берип ийгендерден эмеспиз деген пикирин калтырды. Бизде дароо суроо жаралды. 4 көчө берилди беле? Кол коюлган протокол ратификациядан өттү беле? Эмне себептен мындай жоопкерчиликсиз билдирүүлөр бүгүнкү учурда жүргүзүлүп жатат? Жана башка толгон токой суроолор болуп атат. Кемпир абадта түндө боз үй тигип өз талаптарын койгон жарандардын боз үйлөрү алынып, ошол жерде чындыкты айткан жарандарыбыз куугунтукка учурап жатат. Баткендиктер болсо өз кайрылууларын атап, президентти жана Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевди келип эл менен жолугушуусун талап кылып атат. Кумтөр боюнча канчалаган суроо болсо дагы жөн тыйынча отуруп тургула, учуру келгенде баардыгын айтып берем. Ошол суроо берип аткандар уялып калат деген пикирлерин айтты эле. Бюджет, экономика, жалпысынан реформа, иллюстрация, жумушчу орундар, мигранттардын маселеси, дейги эле кайсыл тармакты албасак суроо өтө көп болуп атат. Ошондуктан мен жарандык активист Атай Бейшенбек Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровду коомдук телерадио корпорациясына түз эфирге дебатка чакырам. Ошол дебаттан биз ачык айкын жалпы элдин назарында курч маселелердин айланасында талкуу кылсак жарашат. Мына биз стабилдүүлүктү ар дайым талап кылып келебиз. Стабилдүүлүктүн негизи катары кандай маселе жаралбаса, аны коомчулуктун өкүлү менен талкуу кылуу жолу менен чечсе болот. Мына бүгүнкү күндө ар кайсы саясий күчтөрдүн талаптары, коомдун талаптары, ошол эле жүргөн элдин талаптарын аткаруу максатында президент ачык айкын талкууга келиши керек. Эгерде алтындын асын, протоколдун П'син, кумтөрдүн К'сын билбеген жарандар менен ачык талкууга келип ошону кенен түшүндүрүп берсе, балким бүгүнкү учурда жаралып жаткан кризистен чыгууга толук мүмкүнчүлүк болот. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, келиңиз КТРКда жалпы элдин назарына бүгүнкү күндөгү актуалдуу маселелерди алып чыгып, эки тараптуу талкуу кылалы. Ошол жерден ачык айкындуулукка чогуу биргеликте келели. Биз үчүн өлкө кымбат, биз үчүн ынтымактуу, стабилдүү, өнүккөн өлкө эң маанилүү максаттардын бири. Ошондуктан бул максаттын айланасында биригүүнүн жалгыз жолу бул ачык талкуу. Келиңиздер.